Урматтуу кыргызстандыктар, бир нече күндөн кийин өлкөбүздө тажы тумоосунан кайтыш болгон мекендештерибиз эскерилет. Жалпы улуттук каза күтүү күнү мусулман журтчулугуна ыйык Курманайт менен туш келгени дагы маанилүү. Дал ушул күнү жамы журт өтүп кеткендерди эскерип, курмандык чалып, тирүүлүк үчүн ыраазычылык айтат эмеспи? Бүткүл дүйнө, анын ичинде Кыргызстан дагы оор апат менен алышып жаткан учур. Биз тажы вирусунун кесепетин дагы деле болсо толук кандуу баамдабай жатабыз. Бул күндөрү ар бирибиздин ден соолугубуз жана өмүрүбүз эле эмес, биздин эркиндигибиз, жумуш орнубуз, келечек жашоого үмүтүбүз, өзүбүздүн калыптанып калган социалдык, экономикалык негиздерди өзгөртө аларыбызга тикелей көз каранды. Тажы тумоосу кайсыл бир деңгээлде ар бир үй бүлөнү чарпып өттү. Анын ичинде менин жакындарымды дагы айланып өткөн жок. Азыр мен ооруну жеңип, ойлорумду ортого салып болтурам. Пандемия жана ал ээрчите келген каатчылык, саламаттыкты сактоо, экономика, деги эле жашообуздун баардык тармагындагы ор койгон көйгөйлөрдү каш кайтып алдыбызга салып берди. Тажы вирус тараган алгачкы аптада элибиз оору менен бетме бет жалгыз калып, от кечкендей өзү күрөштү. Жүздөгөн киши акыретке моюн сунуп өмүр менен кош айтышса, даалайлары дагы деле эпидемиянын экинчи толкуну каптайт деген коркунуч менен жашап жатышат. Түн канчалык караңгы болсо таң ошончо жаркын болот. Ак менен кара үзөңгүлөш жүргөндө, калкыбыз карманарын билбей карайлап турган чакта жаңы муундун опол тоодой күчүнө күбө болдук. Жаштардын деми, жөнөкөй жарандардын арасынан чыккан ыктыярчылардын аракети менен ооругандарга, медицина кызматкерлерине чоң жардам көрсөтүлүп, миңдеген өмүр сакталып калды. Бөтөн бирөөнүн кайгысына кайдыгер карабаган активисттерге, медициналык кызматкерлерге, ыктыярчыларга ыраазычылык билдирем. Мен ушул оор күндөрдө жакындарын жоготкон ар бир үй бүлөнүн азак айгысын тең бөлүшөм. Мен ишенем, жамандыкты амандык жеңет. Өлбөгөн адам алтын аяктан суу ичет. Каза болгон мекендештерибиздин элесин түбөлүк жүрөктө сактайбыз. Эң негизгиси дарт менен күрөшүүдөгү жалпыбыз күбө болгон бийик ырайымдуулук, каармандык үчүн ыраазычылык көкүрөгүбүздө кыттай уюп калат. Аман болуңуздар, урматтуу кыргызстандыктар.